Кыргызстанда туризмдин бардык түрүн өнүктүрүп жолго коюуга шарт бар. Кышкысын бийик тоолордо лыжа тебилсе, жылы бою тоо суулардагы минералдык азыктардын жардамында саламаттыкты чыңдоо, байыркы тарыхый жана маданий туризмди өнүктүрүүгө табигый мүмкүнчүлүктөр кенен. Экономикада чоң түрткүк болуучу бул тармакты өнүктүрүүгө кыргыз бийлиги өзгөчө көңүл буруп, инфраструктураны жакшыртууга көңүл бурууда. Туризм деген деле алгач ысык көл эске түшөт. Күндүн ысышы менен ички жана тышкы туристтер агылчу көлдө инфраструктура, кызмат көрсөтүү, тейлөө жыл сайын көз кубанып, кулак сүйүнчү жакка өзгөрүп бара жатат. Бирок көп жылдан бери көлгө алып келүүчү жол мында жашагандар менен конокторду убайымга салчу. Туристтик мезгилдин кайнап турган учурунда Бишкек балыкчы трассасынын 27-чакырымынын тилкеси расмий ачылды. Жолду ачуу расмисине президент Алмазбек Атамбаев катышып, жолдо жүргөндөрдүн жолу болсун, кан жолдо кырсык болбосун деп батасын берди. Унаа жолдун Бишкектен Кубакыга чейинки тилкеси азыркы заманбап технология менен оңдолду. Кубакы балыкчы тилкеси жолу бүттү деп сүйүнүп атабыз. Ачындыгында бул тилке мына балыкчыга чейинки жолдун үзүндүсү бул эки жолго таандык болот. Биринчиден балыкчы Бишкек, экинчисинен мына Жалабаттан Казарман аркылуу, Кочкор аркылуу келген жол болот да, ошо жолго да таандык болот. Экинчи бутагы болсо балыкчы Түп Кеген Казакстанга алып барат. Мисалы Чолпон Атага барганда мен министрге айттым, жаңы жол ошол Чолпон Атанын ортосу менен өтө албайт. Айланып өтүш керек да. Айланып өтүш керек. Ошондуктан мына ушу Кудай буйруса бу бир жол бүткөнү менен ошол эле убакта жаңы бир жол башталып атат көлдө. Ушуну айткым келет сиздерге. Кудай буйруса быйыл проекти бүтсө, эмдиги жылга чейин ушу балыкчы Түп Кеген жолунун деле каражатын табабыз. Бишкек балыкчы унаа жолунун ачылышы ири долбоордун башталышы гана. Долбоордун экинчи этабында ысык көлдү айланып өтүүчү жол толук реабилитацияланып, курорттук облус Казакстан менен байланыштырылат. Ал эми алдыдагы 2 жылда Борбор Азиянын берметине алып баруучу заңгыраган бул жолго түндүк менен түштүктү байланыштырган альтернативдүү жол бул тарабынан кошулат. Казакстандык Димаш ысык көлгө эс алуу үчүн Астанадан бери унаасында келе жатат. Көл өзүнүн керемети менен эле тартпастан заңгыраган заманбап жолдун сапаты да аны таң калтырып жатканын жашырган жок. Жол керемет, өте түзүү, әдемі, таудың арасында мындай жол салу менин оюмча өте керемет салынган. Негизи мактап отуратын жол го рас. Жаңы жолду каттаган балыкчынын жашоочуларына да жагып жатат. Буга чейин начар жол менен жүргөн жергиликтүү тургундар Бишкекке чейин качандыр бир убакта ушундай заманбап жол менен каттайбыз деп ойлогон да эмеспиз дешет. Бул балыкчынын жолу деген мурда биз Бишкекке 4 саатта барчыбыз. Азыр мына Кудай буйруса орточо скорость менен айдаганда, орточо ылдамдык менен айдаганда 2 саатта кирип барып атабыз. Бул абдан жакшы болуп калды. Бул биринчиси, экинчиси коопсуздук жагынан да абдан жакшы болуп калды. Ортосунан бөлүнүп, бетон чогоюлуп, анан ошондон кырсыктар азайып жакшы болуп калды да. Быйылкы туристтик мезгилдин ачылышы алдында ысык көл аба жолунда жаңылап, жаңы каттамдарды ишке киргизди. Тамчы аба майданынын реконструкцияланышы буга чейин көлгө келүү үчүн бир канча сааттык убактысын автоунаада өткөргөн күндөрдү артта калтырып, эс алуучулар үчүн жаңы шарттарды түздү. Ош Жалабат баткендиктер үчүн Ош Тамчы, ал эми казакстандык жана башка чет өлкөлүктөр үчүн Алмата Тамчы аба каттамы жумасына 2-ден 4 рет учуп конууда. Ош Тамчы аба каттамы жума жана жекшемби күндөрү келип кетет. Аба каттамдын ачылышы көлдү көрүүгө куштар болуп, бирок жол алыстыгынан улам келе албай жүргөн мекендештер үчүн да жакшы шарт жаратты. Жылда машина менен келчүк, жолго эле 3 күн 4 күн убакыт кетирчүк. Азыр жакшы мына майда балдарым менен билесиз да жолдо кандай кыйын болот кичинекей балдар менен. Аябай жакшы удобный болду. Кыргыз элим ушинтип өнүгүп эле ушундай рейстер ачылып, бизге жеңилдетүүлөр болсо жакшы болмок. Аябай эле кубанып атабыз. Первый раз мы вообще из Украины. И я надеюсь, мы всем расскажем и откроем для нас, для наших украинских коллег тоже. Это направление, этот рейс был очень приятно, я много летаю, достаточно много по миру. Ну, качество хорошее, летчик хороший. Эс алуучуларды ысык көлдүктөр кубанып тосуп алууда. Көчөгө унаа коомдук жайларда көл жээгинде жайнаган эл. Айрымдары биринчи жолу келсе, дагы башкалары убактысы болоору менен ысыктан качып сууга түшүүнү эңсегендер. Чолпон Ата шаары, Бостери, Караой дегиле көлдүн жээгине жакын жайгашкан айылдарда туристтерди тосуп алуу жакшы жолго коюлган. Мындагы конок үйлөрдүн 20% гана мамлекетке караса, калганы жеке тараптарга тиешелүү.
Ачык түскө боелгон бул конок үйү чакан таза, айланасы тосулган. Ичинде мончосу, чакан ашканасы, сыртта тамак ичүүчү жайы, гүлгө оронгон бул үйгө келгендердин коопсуздугу үчүн мында жашагандардан башка бөтөн адам киргизилбейт. 18 орундуу конок үйүн 3 адам эле иштетет. Ээсинин айтуусунда кардарлары орусиялыктар менен казакстандыктар. Наталья айым кызы менен Карагандадан келген. Ысык көл жөнүндө көп угуп, бирок келе албай жүргөнүн айткан айым көргөнү күткөндөн да ашыкча болду дейт. То, что посмотрели, впечатлило нас. Ысык көлдүн кооздугуна суктанып бүтө албай турабыз. Жети өгүзгө, өлүк көлгө барып келдик. Көлдүн түштүк тарабы абдан жакты. Сөз менен айта алгыс, кооздукка күбө болдук. Буйруса келерки жылы да келгенге аракет кылабыз. Сибирлик бул айым болсо 2 жылда бир келип турат. Бул ирет небересин Эрчите келген ал 1 ай жашап өз үйүндө жүргөндөй сезерин айтты. Приехали мы на месяц. Алгач 17 жашымда келгем. Ошондон бери келип турам. Аябай жагат. Ысык көлдү башка бир да өлкөнүн көлүнө алмаштыра албайм. Конок үйдүн дайымкы кардарлары бар. Баасы элдин келгенине жараша коюлат. Ушу тапта бир кишиге 1100 сомдон жатаканасы. Тамак 3 мал тамагы 550 сом, 600 сомдон 3 мал тамак ичет. Көбүнчөсү автобус менен келишет. Казакстандан автобус эртең менен 4-тө келе баштайт. Биз 4-тө турабыз, автобустан алып тосуп алабыз. Алып келип таксиге акча албай, алып келип жеткизип орундарына. Жатаканасын бүт баарын түзөп беребиз. Аларды бүт баарын көргөзүп, бияқта каяка барыш керек, экскурсияларды ушелерге алып барып. Атайын конок үйүн ачпай эле жашап жаткан үйүнөн бөлмө бошотуп бергендер да бар. Кыскасын айтканда, көлгө келгендер чөнтөгүндө акчасы болсо эле көчөдө калбайт. Жалпы Кыргызстандагыдай эле Ысык көлдө да бир жумадан бери аба салкын, бирок аба ырайынын өтө ысык эмес болушу көлгө келип эс алууну каалагандардын санын азайта алган жок. Кереметтүү сулуу сыйкырдуу көлдү көрүп ага түшүү үчүн айрымдар үй бүлөсү менен келсе, кээ бирлери достор, башкалары кесиптештер менен келишкен. Эс алууга келгендер үчүн убактысын көңүлдүү жана пайдалуу, таасирдүү өткөрүүгө каалагандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бирөөлөр жээкте күнгө кактанса, дагы бири сууда, башкалары кемеге түшүп, жээктен алыска кетишсе, катамаран, бананга отуруп, Айтор ар бир өткөргөн убактысынан ырахат алышууда. Биринчи жолу келдим көлгө. Жагып атат көл. Жакшы, аябай жакшы. Сонун экен. Рахмат. Биз жумуштагылар боюнча келгенбиз, жумуштагылар менен чогуу. Жыл сайын ушинтип көлгө келип эс алып, биздин Кыргызстандын көлүнө элдин баары суктанып, даже чет мамлекеттен келип ушундай суктанып түшүп аткандарына биз да аябай ыраазыбыз. Эс алуучуларды тамак аш менен камсыз кылууда жолго коюлган десе болот. Жол боюнда жээкке жакын кафе, ресторандар тынбай иштейт. Алардан айырмаланып, жээкте жүргөн элге жакын болоюн деп Тимур тез татым жасап сатат. Бул ишин ал 7 жылдан бери жубайы менен чогуу аткарып келет. Күнүкө свежий болот, эртең менен постоянно элес, кечинде калбай калат да. Ошо элдер быйыл жакшы эле, основном Россия, Казакстан, Россиядан көп келип атышат быйыл. Туристче эс алуучулардын канчалык экенин жээктен эле байкоого болот. Райондук администрация орозодон кийинки 2 жумада коноктор кескин көбөйгөнүн белгилейт. Так саны жайдын аякташы менен белгилүү болот. Ошо туристтердин безопасностуна көп деген маани буруп атабыз. Жалпысынан элдин топтолушкан жерлерине видеокамераларды койдук. Центральный көчөлөргө, Чолпонта, Бостере, Харой, Чолпонтага, центральный көчөлөргө видеокамераларды койдук. Жалпысынан бир 3 миллион сом ушу жергиликтүү бюджеттен буга кетирдик. Бул биринчиси. Экинчиси, ушу Тамчыдан баштап, Тамчы айыл аймагынан баштап, Корумдуга чейин ар бир айылда опорный пункт койдук. Опорный пункт милиция деп коет. Мобилдүү, анын ичинде 4-5 кызматкер отурат. Ысык көл үчүн туристтик мезгил өзгөчө. Анткени ушул маалды күткөн ар бир үй бүлө 3 айда 1 жылга жетерлик каражатын чогултат. Ал эми райондук бюджеттин 40%-ын туризм толуктайт. Бурулай Пусурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал, Жума Кайрык.